Викрам Рузахуновдун Казакстанда кармалышы тууралуу билдирүү таратты. ИИМ жаз ырчы Викрам Рузахуновдун Казакстанда кармалышы тууралуу билдирүү таратты. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Казакстан Республикасынын жалпыга маалымдоо каражаттары митингге катышуу үчүн Кыргызстандан келгенин айтып берип жаткан адамдын видеосун таратышкан. Анын сөзү боюнча, белгисиз адамдар митингге катышуу үчүн ага 90 000 теңге сунушташкан. Туугандарынын маалыматы боюнча, кыргызстандык джаз музыканты Викрам Рузахунов Алматыга тез-тезден сапарга барып турган. Жакында ал концерттик программаны алып баруу үчүн Алматыга чакырылган. Алматыга баруу үчүн билет 2021 жылдын 16 декабрында сатылып алынган жана Алматы шаарына 2 январь күнү 20:00 учуп кеткен. Аэропортко аны энеси Кундузхан Разахунова менен анын небереси Бишкекте ИПАМ компаниясында программист болуп иштеген Асхат Сериков коштоп барган. Алардын Казакстан Республикасында эч кандай туугандары жоктугун маалымдап, Алматыга концерттик программаларды жана музыкалык фестивалдарга катышууга гана барып жүргөндүгүн билдиришкен. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан аталган жарандын кармалышы боюнча жагдайларын тактоого тиешелүү чаралар жүргүзүлүүдө. Ошондой эле биздин өлкөгө чыгып жана кетип жаткан жарандардын баары Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан толук көзөмөлдөнүп жаткандыгын билдиребиз. Булак медиа центр Чегиткейжи. Урматтуу Касым-Жомарт Токаев, Кыргыз элинин жараны катары өз оюмду айтып өтүүгө укугум бар. Кыргыз эли эч качан бүтүн өлкөгө кыянаттык кылбайт. Казак-кыргыз бир тууган болгон кылымдардын артына кайтсак, Санжырада учурда болуп өткөн апааттардан улам түшүнбөстүкпү же атайынбы? Кыргыз элинен барган Викрам Розахынов профессиональный пианистти акча үчүн башаламандыкка себепкер деген күмөндүү таризде кармалыптыр. Викрам Розахановдун абалы айдан ачык көрүнүп турат. Сабалып уур токмокко алынып зордоп кыйноо болгону. Мисалы мени да кармап, сабап күчтүү кыйноо болсо, Сириянын согушун да мойнума алып жибермекмин, мен баштагам деп. Андан калса акчага муктаж адам эмес, күчтүү пианист болсо. Кыргызстандын ишеничтүүрөөк бир криминалдык топту кармасаңыздар, эл бир аз ишенип уялып да калат болчубуз. Жок жерден кынтык таап, кыргыздын жүрөгүн оорутуп албаңыз, Касым-Жомарт Токаев. Сиздерге деген кыргыздын жүрөгү жалындап турат, ошол жалындап турган жүрөккө жарака кетирип албаңыздар. Ынтымактын символун күчтүү кармаган сиздин колдо, Касым-Жомарт Токаев. Сиздерде болуп жаткан кандуу күн алда качан Кыргыз эли башыбыздан өткөрүп койгонбуз. Ошондуктан биз Казакстанда болуп жаткан карапайым эли жана ортодогу бийликчилердин келише албай ызы-чуу чыкканын толук түшүнөбүз. Өз эли менен ич ара келишпестиктер деп эсептеймин. Викрам Разахановдун жана башка кыргыздарды жөн жерден каралап, оба акча үчүн кылгамын деп кыйноо жасап, моюна илдирип жаткандыгы чындык болсо, биз жалган жалаа жаап жаткандарга өтө каршыбыз. Өтө кылдаттык менен териштирүү ишин өз көзөмөлүңүзгө алып ачыктап бериңиз, Касым-Жомарт Токаев. Кыргыз өз элин кордотуп коюуга жол бербейт, намыс күчтүү. Кыргыз эч качан бирөөгө сайылбайт, жөн жерден асылганды да жөн койбойт. Сиздерге сабырдуулук, ачык чындыкты ачык чыгышын күткөн Кыргыздын жараны Чынар Айдылбекова.